Эльмара Турсуналиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назира. Эмгегиңизди ушул жаатта салып, бирок наам албагандык бир аз сизди сындырбайбы? Анан өзүмө суп-сулуу эле сезип жүрчүмүн да. Тим эле суйкайган эле сулуу. Анан теги вице-президент мени көрүп туруп айтты, алдыкы мурун эмне деди. Кээ бир убакытта, кээ бир кезде аябай жиним келип кетет да. Анан ар кандай стереотиптердин баарын бузуп туруп, өзүңүздүн каалаган адамыңызга турмушка чыга алдыңыз. Бир-эки жолу кой деп эл катарында байыш керек болуп атты да, шашылыш түрдөчү. Кайненесинен эмнени көрсө, келинине ошону көрсөтөт да кылат го. Анан сиз дагы мындай жан келген алып баруучуларга мындай карыңызды көрсөттүңүзбү? Төрөй берейин десем, жок, кереги жок. Доктурларбы? Доктурлар ошентип айтышты. Эмнеге? Анан мен өзүмдүн атымды Юлия Задорная деп коюп алгам. Баягы кыз дагы турмушка чыгып атыптыр. Дагы дедир. Дагы. ТикТок тарткан кыздарды алба дейм. Эмнеге? Assalamu alaikum. Men atım Kanatbek. Bişkek şahrının turgunu bolom. Чайханага биринчи жолу келип атам. Абдан жакты. Чарпая улуттук этно чайханага биз экинчи жолу келип жатабыз. Бизге жакты. Расмия жалпы комплекске көп эле келип жүрөбүз. Өтө кооз жерде жайгашылган. Үй бүлөлөрүбүз менен балдарыбыз менен келгенде бул жердин өзгөчөлүгү абдан бизди суктандырат. Бүгүн үй бүлөм менен келдим, ушул иш-чарага катышып атабыз үй бүлөбүз менен. Биз үчүн аябай жакты бул жер. Тамактары өтө даамдуу. Атмосфера башка жерден уникалдуулугу менен өзгөчөлөнүп турат. Аянты площадкасы кенен экен. Тамак ашы дагы, кызматы дагы, көңүлдөгүдөй баардыгы жакшы шарттары бар экен. Тейлегендери, атмосферасы, ушул дизайн, интерьерлери өтө жакшы, өтө сонун. Баарыңыздарды ушул чайханага келип кыргыздын улуттук тамактарын даамданып кеткенинге баарыңарды чакырабыз. Бул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Ошол баарыңыздарды ушул этно ресторанына чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР каналынын көрөрмандары. Бул Эркиндик 122 программасы жана бүгүн мен ушул бурчту батирге алдым. Жана үйүмдүн коногу белгилүү алып баруучу диджей Эльмара Турсуналиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назира. Сизди оозумду толтуруп, эмгек сиңирген артисти дейин десем, намыңыз жок экен. Маданият мыкты кызматкери. Сиз, Ооба. 28 жыл бою ушул ар кандай программаларды алып барып, коомдук телеканалда эмгектенип, болгон салымыңызды, эмгегиңизди ушул жаатта салып, бирок наам албагандык бир аз сизди сындырбайбы? Бардык нерсе салыштырмалуу деген сөз бар эмеспи? Өз алдыңча иштеп, өз алдыңча жүрүп, ушул алып баруучулук өнөрдө жүргөндө мени бул маселе такыр түйшөлчү эмес. Анан соңку убакытта, соңку 2 жылда деп коеюн, катары менен көп балдар кыздар алып баштаганда ойлодум да, эмнеге биз алып баруучулар сыртта калып калабыз? Ошол эле ырчы, обончу сүрөтчүлөр алсын, алардын дагы ополтодо эмгеги бар. Бирок мына ошол эле сүрөтчүлөрдүн, эмгектенип жаткан аткаруучулардын, жаратмандардын эмгегин элге жеткирип, анан туура багытта жеткирип жатабыз да. Эмне үчүн алып баруучулар дайыма сыртта калып калат деп ойлонуп көрдүм. Анан чынында көп убакытта алып баруучулар, журналисттер экинчи планда эмес, үчүнчү планда калып калышат экен. Анан соңку бир 2 жылда эле ойлонуп баштадым, чын эле мен эмнеге албай келе жатам деп. Анан эң башкысы алтын баш аман болсо, мамлекетибизде тынччылык болсо, башка жактагылардай болуп согуш, кыргын чапкын болбой эле турса, жакшылыктан эрте кечи жок. Бир күнү алып калсам дагы мен дагы эл катары сүйүнүп, анан алып баруучулар көп жака интервью алып калганда баары таң калышат. Сиз ала элексизби деп. Анан жаңы эле эфирдин астында сиз айтып калбадыңызбы? Сизди кантип уялбай айтам эми дегендей. Анан буюрса силер дагы интервьюга келген убакта дагы башка журналисттер ыңгайсыз абалда болбой, бул маалыматка таң калбай калса экен деп мен дагы ойлойм. Мен дагы 20 жылга чукулдап калды, ушул эфирге чыгып, ушинтип эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун баарын алып бардым эле. Маданияттын мыкты кызматкери кагазым жок, деп налычым да. Налып эле кой мындан кийин. Баары салыштырмалуу. Сиздин алыбыңызда ыңгайсыз болуп кеттим. 28 жылдан бери маданият мыкты кызматкер болуп атсаңыз. Эми жакында чыгармачылык кече уюштурам деп атасыз. Ооба. Ал ошол атайын мындай корутундуу кылып атасызбы же 30 жылды күтсөңүз кандай болот эле дагы 2 жыл? Дагы 2 жыл күтсөм болмок. Бирок 2 жылга чейин дагы мындай ой келип калды. Ойго ишке ашырып бергенге жардам берүүчү команда өзү менен өзү топтолуп калды.
Анан ушул тоголуктоп 30 жылга чейин 4 жыл, 6 жыл, 7 жыл калса дагы ойлонот элем, а болбосо 2 жыл калыптыр. Ана мен 28 жыл деп айтып атканым бул менин эмгек китепчемде 28 жыл тоголук болду. Ал эми ага чейин мен келип кетип эфирлерди жасап, кээ бир программаларды окуганымды эске алганда, анда тоголук 30 эле жыл болот. Мен штатка быйыл 30 жыл деп бересизби же? быйыл 30 жыл деп берем. Анан бул чыгармачылык кечемди берүүнүн да бирден бир максаты ушул алып баруучулук өнөр, бул дагы чоң өнөр. Аны экинчи, үчүнчү планга койбогула деген нерсени бизден угармандарга, көрүүчүлөргө жеткиргим келет. Анткени мисалы эфирге келүүчү сүрөтчү болобу, бийчи болобу, акын болобу, ошону туура өңүттө жеткириш керек. Анын эмгектерин ачып берүү керек. Эмгегин ачып бериш керек да, жетишкендиктерин айтып бериш керек. Ошону кантип айтсам көрүүчүгө жеткиликтүү болот. Кантип айтканда ошону угарман туура кабыл алат деп, биз ар бир адам келээрин астында ошонун эмгектерин эсепке алып, сайыр эсеп жүргүзүп, анализ чыгарып, могул эмгеги жакшы болгон, бул эмгеги мыкты болгон деп, ошол нерсени туура жеткирүү үчүн дагы убактың кетет, нервин кетет, анан багаж бар, биз иштеген багажыбыз бар да, ошонун баарын эстейсиң. Анан ошол эстеген нерсеңди ишке ашырыш үчүн кээ бир аткаруучулар, кээ бир акындардын жанында жүргөн жакшы эмгектерин билген адамдарын кошо чакырып койсоң, сенин интервьюериң келип өзү таң калат. Ошол эмгегим эсиңде барбы деп. Ооба бар. Баланча жыл исмом экенсиз. Ошондо булар көбөй болуп турган. Ошол киши ушул ситуацияны сизге караганда дагы, мага караганда жакшы айтып берет. Ошондо ушул тема ачылат. Келиңиз ошентебиз дейсиң. Мына ушунун баардыгы эмгек да. Аны жазабай койсок, балким бир аткаруучунун, бир жаратмандын эмгеги аягына чейин билинбей калмак. Билинет, бирок мындай ачылбай калмак. Мына ошол ачып берүү жаатында алып баруучу десе эле сахнага чыгып сүйлөп коет эмес да. Биз экранга чыгып сүйлөп атканыбыз, сахнадан сүйлөп жаткандыгыбыз бул айсбергдин көрүнүп турган 10 эле пайызы. Калган 90% ушул суунун астында. Айсбергдин 90% суунун астында жатат дегендей эле, калган эмгегибизди эл биле бербейт. Билсе дагы ошол эле кантип болсун, андай эмес да дейт. Жок, ошондой. Анасында эмгек бар. Ошол эмгекти эл көрбөйт, билбейт. Сахнага чыккан эле сүйлөгөн эмгегибизди билет. А сөздүн артында да көп жумуш жатат. Алып баруучулук жумуш да оңой эмес. Алып баруучу туура сөз сүйлөсө, келген киши же сахнага чыгып аткан кишинин эмгегин эл сен айткандай кабыл алат. Ошондуктан алып баруучунун эмгеги бөлөк экенин билсин, башка экенин билсин. Анан алып баруучу десе эле Кыргызстанда мисалы 4-5-6 эле алып баруучу эмес, биз аябай көппүз. Бишкек гана эмес, Нарын, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткенде мыкты балдар кыздар иштеп атышат. Алардын баары эмгек жазып атат. Алар эмгек жасагандыгы үчүн массалык маалымат каражаттары, радио тармагы, Целеви, гезит, журналдар дагы болуп жатат. Мына ошол эмгек бар экендигин бизден эл билсе экен деген таризде, билсе экен деген максатта. А бул максатты ишке ашыруу үчүн мен ушул чыгармачылык кечимде парад диджеев деп коелу, символикалык түрдө. Бишкекте иштеген, Кыргызстанда иштеген радио станциялардын мыкты алып баруучуларын ошо Бишкекке чакырсакпы деген оюбуз бар. Мына ошондой жакшы алып баруучуларыбыз бар, жакшы диджейлерибиз бар деген нерсени биздин коомчулукка көрсөтүшүбүз керек. Алып баруучу бул өзүнчө чоң өнөр. Өнөр алды кызыл тил деп бекер жерин айтылбайт. Ошондуктан өнөрлөрдүн эң эле алдыңкысы кызыл тил экенин биздин элдерибиз билсе экен. Билет, бирок жакшылап түшүнүп алышса экен деген таризде. Сон баягы азыркы интернет айдыңы ачылып, элдин баары өзүнүн өнөрүн көрсөткөнгө жеңил болуп калды да. 28 жыл мурун дал ошо сахнага чыгып, экранга чыгыш бул эң чоң электен, тегирменден бүкүлү чыгыш керек болчу да. Анан эсимде мен жаңы чыкканда абдан көп улуу дикторлордон, алып баруучулардан көбүрөөк мындай тил угат элем, алар мындай кылды, муну мындай жаса деген. Коомдук телеканалда дагы чоң эмеспи? Жаргылчак чоң эмеспи? Анан сиз жаңы келгенде кандай жаргылчактан өттүңүз? Кандай тил уктуңуз? Мен тилди бир күндө 5 жол тил уксам, бүгүн азыраак тил угуп калдым деп үйгө чуркачым. Мен жумушка ошо 94-жылы приказ чыгып жагын келгенде, мени КТРдин коридорунда басып бара жаткан кишилер кармап алып, жана эфирде сүйлөп аткан сенсиңби, бери кел. Сага окшогон көчөдөгү кыздарды эфирге ала берип, биздин элди бузуп атышат. Деги сен кимсиң? Деген кекетүү мокотолор болчу. Анан бизде бир жалпы эле бир көрүнүш бар. Бир уюмдарда, организацияларда, жамааттарда
эгерде сен иштеп жаткан мекеменин жетекчиси сени жаман көрсө, ал жетекчиге патхали маш деп коеюнбу, ал жетекчинин көңүлүн алыш үчүн жамаат кошо жамандашат да. Жамаат кошо каршы турушат. Ошондой жагдайлар аябай көп болду. Анткени ошол жерде иштеп жүргөн мезгилде ошол адамдардын азыр көбү пенсия курагын ачып кетти, көбү да иштебей калышты. Бирөө мени жаман көрсө, калгандары хором жаман көрө беришчи. Оптом эле келип эле сен ушинтип айтышпадыбы? Мен ошол пикирди колдойм. Сен өзүңдү билбей атасың деп. Анан менин ага чейин дипломум бар. Мына ушул Эркиндик 122-нин артында 27-чи телефонный станция бар. Мен ошол станцияда иштегем. Анткени мен политехникалык техникумду бүтүп, менин дипломум инженер электросвязи. Мен ушул телефонный станцияларда инженер болуп иштешим керек эле. Мен биринчи иштеп кетип, анан КТРге түш болуп калдым. Мен жетекчиме бир 5 жолу жазып бардым го заявленияны. Мен өмүр бою Элмара Азамат, Элмара жакшы кыз, Элмара жакшы иштейт, жакшы окуйт, мен жакшы окуучумун деген эле сөз туттум. Ушу КТРге келген эле мен кол жоолук болуп калдым. Ким каалаганы 5 урушат, каалабаганы 2 урушат, такыр жетпей калгандары коридордон эй деп кыйкырышат. Мен мындай жерге иштебей эле коеюн, мен өзүм көнгөн, политехническийди бүткөм. 27-чи телефонный станцияда жумушум бар. Группалаштарым баары ошол жерде иштейт. Мен жумуштан кетем деп бир 5 жолу жазып бардым. 5 жолкусунда тең Сутенова Байма Жапаровна, ал мезгилде бизде вице болчу, ал айтты: "Элмара, сен топ дегенин принципин билесиңби?" деди. Топту жерге канчалык катуу чапсаң, ошончолук бийик секирет. Сен ошондой топтой болуп секирип, бийигирээк туруп алардан иштешиң керек деди. Анан Кудай жалгап ошол мезгилде ушул диджейлик багыт дейин жаңы өнүгүп келе жаткан ошондо Россия Федерациясында Ксения Стриж, у Ксении деген программасы бар болчу. Потом Иван Демидовдун программасы болчу. Дискотека деген кадимки эле ОРТ центральный каналда кетчү. Ксения Стриждики РТР каналында кетчү. Экөөнүн сүйлөгөнү мага аябай жакчы. Анан ошол мезгилдеги Байма Жапаровнанын көсөмдүгү, билермандыгы ал мага айтты: "Мына РТРде Россия Ксения Стриж чыгып атат. Теги жакта Иван Демидов чыгып атат. Сен кичине чыдап турсаң, биз Кыргызстанда ошол жерге келебиз, ошол багытка. Ошондой көңүл ачуучу программалар бизге керек." Мына ошол мезгилдерде жаңы Мерген Турган чыга баштады, Роза Заитова, Шахризада Аскаровалар чыга баштады. Ошол мезгилде алардын ырдаганы заманбап болчу да. Айтты: "Мына могул ырчылар чыгып атабы, силердин поколение келатат, Элмара. Поэтому жумуштан кетпей, кичине чыдап тур. Ошол багыт кичине калыптана түшсүн, анан эл түшүнөт. Биз дагы ошол орус элинен, биз дагы башка элдерден кем калбай, Кыргызстандан дагы сага окшогон алып барчу чыгыптыр. Мен чыгабы, чыкпайбы, кайсы күнү келет деп аттым эле. Эч нерсен коркпо, үркпө. Анан элдин оозун жаап туруш үчүн сен бир 2 айда эфирге чыкпай турчу" деди. "Элдин нервине тийип атасың. Мага да жалоба кылып келип атышат, даттанып атышат сага. А мен 2 ай эмне кылам десем, сен үн операторлукту үйрөн" деди. Монтаж жасаганды үйрөн. Айла жок барып монтаж жасаганды үйрөндүм. Кирип чыгып ошол доорду, ошол убакытты өткөрүп жибериш үчүн. Андан кийин үн операторлук жумуш мен үчүн кичине мындай жумуш болду да, кызыгы жок. Анткени бир дикторлор окуп келет, алардыкын музыкалаштырасың, тазалайсың. Бул таза технический жумуш болду. Мен кадр артындамын, эфирге чыкпайм, эч нерсе кылбайм. Анан кой деп телевизиондук режиссерду үйрөнөйүн дедим. Ал мезгилде жаштар редакциясы, пресс бар болуп муш чыгып аткан мезгил болчу. Ал жакта телевизиондук режиссураны үйрөнүп баштадым. Үйрөнүп баштаткандан телевидениеде Мыктыбек Арстанбек мени көрүп калып эле, "Болду, эфирге чыгасың" деди. Деп эфирге алып чыгып кетти. Биринчи эле эфирден кийин коллегия чогулду. Анан Советтер Союзунун стандарты бар эмес беле? Ал жака мурду кырдач, моюну узун, беттери узун, меникине тоголок эмес. Кана кыздар, дикторлор чыгыш керек болчу. Ал мезгилдеги Целенин вице-президенти мени чакырып алып келгиле кечээ эфирге чыккан кызды көрөйүн деди. Мен бардым, анан өзүмдү мен суп-сулуу эле сезип жүрчүм да. Тим эле суйкайган эле сулуу. Анан теги вице-президент мени көрүп туруп айтты: "Алдыкы мурун эмне?" деди. "Картошка. Моюн кана жок." Ал мезде мен чачым узун болчу. "Алдыкы чач эмне?" деп неме деди. Бир өрүм да. "Бул эмне?" деди, "Өрүп койгон чач. Муну классический дулька жасаш керек. Мурун, мындай мурун мен чыккан болбойт. Алдыкы көз деген такыр болбойт" деди. "Болбойт бул кыз эфирге" деди. Чыгып алып көк чимкирикти көтөрүп таштап, буркан шаркан
кетем эле кетем. Анан Мыктыбек байке айтты, кое тур эми тиякта коллегияда эмне деген чечим чыгат экен угалы көрөлү деп. Барсак эле ошол мезгилде коллегияда кимдер экен билбейм, биринчи алып барган телевизиондук эфирим жагып калыптыр. Айтышты, эмкиге бир мүмкүнчүлүк берели, чыгып көрсүн деди. Эмкисине да чыгып көрдүм, эмкиси да жагып калып, эмнегедир ошондо калып калдым. Бирок ошондо коллегия эмнеге жакшы чечим чыгарып бергенин мен кийин түшүндүм. Көрсөм Мыктыбек байке, Арыстанбек ар бир коллегияда отурган кишиге барып, ай бул жаш кыз экен. Ошондо 18-ге чыга элек, мен 17 жашымда келгем телевидениеге. Жаш кыз экен, сындырып албайлы. Болбосо ыйлап атат тигине. Көзүнүн баары додо болуп шишип кеткен мом деп. Ыйлап албайлы, белинен сындырып алса кийин тура албай калат, күнөөлүү болуп калабыз деп ар биринен суранып чыгыптыр. Ошентип мен телевидениеде багымды ачкан ушул Мыктыбек Арыстанбек. Болду, ошол киши мен телевидениеде тагдырымды алып калды. Мүмкүнчүлүк берели, анчалык катуу жамандабагыла. Жамандаганга биз дайыма жетишебиз деди. Эфирден алып коюш оңой эле. Бирок бул кыз сынып калса, эфирге кийин такыр чыкпай коет. Анан биз мындай заманбап алып барган кызды каяктан таба алабыз? Так кетем деп атат, диплому бар экен, башка жакта иштейт экен деп анан Мыктыбек байкем мени алып калган. Сон баягы айтат го, кайненесинен эмнени көрсө, келинине ошону көрсөтөт да коет го. Анан сиз дагы мындай жан келген алып баруучуларга мындай каарыңызды көрсөттүңүзбү? Же башкача болдуңузбу? Мен каарымды көрсөттүм деп эч кимге айта албайм, анткени мен өзүм мүнөзүм аябай жумшак, мен өзүм адам деген затты жакшы көрөм. Менден кийинки келген алып баруучуларды, мисалы эфирге чыкпайм деген алып баруучулар бар да, чыккым келбейт деген. Мисалы Нуркыз Исакова деген сонун алып баруучу кыз бар. Ал кыздын үнү да жакшы, өзү да жакшы жазат, бирок эфирге чыкканды жаман көрөт. Анткени түз эфирден өзүнүн стресси бар да. Ал кыз стрессе устойчивый эмес экен да. Эфирге чыгаардын алдында 2 саат сарсана болот. Эфирден чыккандан кийин 10 гектар жерди кол менен казып чыккансып чарчап жатып калат да. Анан айтты, мен эфирге чыгам, только жазуу түрүндө. Мен түз эфирдин жүгүн көтөрө албайм. Мен бирдемени туура эмес окуп коем деп эле эфирге чыга албайт экен, мен чыкпайм деп эле чыкпай койду. Хотя мен ошол кызды чыгасың эфирге деп артыман сүйрөп, өзүм эфирлериме кое салып, маңдайда маймыл болуп туруп, пожалуйста чыгып койчу деп мындай көңүлүн көтөрүп дем берчү да киши керек да. Ошентип эфирге өзүм жетелеп жүрүп чыгарган кыздарым бар. Азырда бирге иштешип жүрөбүз. Алар менен Кудайга шүгүр, убакыт өткөндөн кийин бир убакта мисалы эжесиңде болуп жүрөсүң, анан бир убакыт өткөндөн кийин айтамай кечке эжелебечи мени. Элмара деп эле айт, экөөбүздүн эмгек жолубуз, стажыбыз уруксат берет уже. Мен сага таарынбайм деп азыр жөн эле курбу курдаш болуп атабыз. Негизи ушул интрига көп да ушундай жерлердечи, анан интригага аралашып, алар менен күрөшүп атып эле бир балким кандайдыр бир алардан да окшоштук пайда болуп, бир камыр жумур болуп кетесиң да. Анан сиз кантип ошондой өзүңүздү таза кармаганга, интригага аралашпаганга аракет кыласызбы? Ошентип аракетти аябай кылам, бирок турмушуң бөрү болсо бөрү бол деген сөз бар эмеспи? Кээ бир убакта, кээ бир кезде аябай жиним келип кетет да. Анан өзүң кылдың, мен сага катылган жокмун. Сен мага өзүң катылып, өзүң менин артымдагы досторума чалып, кесиптештериме чалып, Элмара момундай кылат тура, бул чын эле ошондойбу деп тактап сурай бергендер болот да. Анан ошондойлорго анан чалып айтам, алтыным, сен мени ошентип сурап турсуң, эми өзүңдү момо каталарыңды билип ал, ошолорду оңдой албасаң, анда мен артыман чалба. Мен сага бирдеме деп айтсам, демек туура айттым. А сен каскандан мүйүз чыктыбы? Мага да шек келтирдиң, өзүң да жаманаттуу болуп алдың. Деп анан ушундай интригага айла жок аралашканга туура келет. Андай жагдайлар болот. Мен өзүңүз ушундай бетке чабарбы же? Убакыт да үйрөтпөдү. Мурда тарсылдап эле баары менен урушуп, согушуп эле кетчим. Сен мындайсың, эмне болду деп, эмне кылып аласың деп. Азыр кээ бир кезде мындай өзүңдүн бомбаңы өзүң жарылы берчи, менден алысыраак. Өзүң ошо келесі кыялыңа дагы, кылганыңа да өзүң жарыл, только менден алысыраак жарыл деп унчукпай коем. Анткени мен бирдеме деп айтсам оңолуп алат да. Оңолуп алган мага эмне кереги бар? Мен ошо эсимде да, КТРде иштеп жүргөндө, мага улуу эжелер келип анан айтат эле да, ай, жаштыгыңды бул жака көмбө, мына биз эмнеге жеттик? Же бийлигибиз жок, же байлыгыбыз жок, же үй бүлөбүз жок.
ден соолуктан жок, эч жерден жок. Жөн эле ушунча жыл өмүрүбүздү ошакка көмдүк. Кет эле кет дейт эле да, аябайчы. Сизге да ушинтишчү беле? Мага да ошентип айтышчы, кет эле кет деп. Анан бизде Кыргызстан кичинекейде каяка барабыз? Азырдагы мына интернет заманы пайда болуп, мыкты блогерлер, мисалы сиздин эле YouTube каналыңыз кандай жакшы. Ошентип өзүнчө кетип калганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Мен илгери иштеп баштаганда андай мүмкүнчүлүк жок болчу. Такыр жок болчу. Каяка барасың? Бир эки жолу кой деп эл катарымда байыш керек болуп атты да, шашылыш түрдөчү. Байыш керек болуп Дордойдон контейнер алып иштетип көрдүк. Окшошкон жок. Дагы бир жерден дүкөн ачып көрдүк. Окшошкон жок. Болбосо ага дагы шык керек да. Шык, тартылуу күчү керек. Ага дагы колуңан бирдеме өнүп кетиш керек. Көрсө окшошпойт экен. Чынында эле жакшы мыкты акын жазуучулар биздин КТРде иштейт. Алар айтышат, менин чыгармачылыгым баарын ушу КТР жеди деп. Анткени бизде конвейер да. Асыр программаны зыңкыйтып жасап коесуң, программа жасалгыча мындай Москва, Ленинград, Берлинди алып жиберчүдөй иштейсиң да. Программа жасалгыча монтаж кылып бүткөндөн анан 100 жолу угасың же көрөсүң. Могул жери минтели деп. Майда жумуш убактыңды жейт, нервиңди жейт. Эфирге бересиң. Эфирге берип бүткөндөн болду, эч кимге кереги жоксуң. Жал көрсөтүңдү эч ким мактап койбойт, таңтап койбойт, айтып койбойт. Убактыңды, энергияңды бүт баарын ошого бересиң дагы, аягында эч нерсеси жок каласың. Анчын деле КТРде иштеген мыкты акындарыбыз бар, жазуучуларыбыз, композиторлорубуз бар болчу. Ошондой майда эфирдин жумушун жазайм деп атып, өздөрүнүн чоң акындык жумушун, жакшы ырларым жазылбай калды, жакшы чыгарма жазсам болмок, жазма түрүндө. Аңгемелерди, повесттерди жазсам болмок. Нервинин баарын жеп салды, оюңдун баарын алып салат, оюңду буруп салат. Эгерде акын же болсо жазуучу же болсо сүрөтчү башка жерде мындай эркин чыгармачылыкта иштесе, оюн КТРдеги же журналисттердин арасында интригага булгабай, денесин, аурасын таза кармап иштесе, балким бир нерсе чыгып кетмек. Ошонун баарын жедирип үйүп алып көп кишилер отурушат да. Сиз азыр мына өзүңүздүн 30 жылдык кадамыңыздардын баарын карап отуруп, тарыхыңызды баракта отуруп, анан ай атаң көрай, жашоомду башка нукка эле бурсам болмок экен, килейген 30 жылым текке кетти деген ой болгон жокпу? Болгон. Анткени мен 2 ирет башка мамлекеттерге, бир жолу Россияга, Питердеги русское радиого, бир жолу Араб Эмиратындагы русское радиого диджей катары өтүп кеткем. Алардыкы мындай, өзүңдүн үнүңдү жаздырасың, үнүңдү эле жибересиң прослушиваниеге. Анан ал жактын да эрежеси бар. Мисалы русское радиодо орус элинин балдары гана иштегенге акылуу да. Ошондой внутреннее правило дегендер бар. Анан мен өзүмдүн атымды Юлия Задорная деп коюп алгам. Орусча сүйлөөрдүн алдында мен бир жарым саат орус тилиндеги гезит окушум керек. Что беккемли произношениени буруш үчүнчү. Жарым саат үнүмдү чыгарып окуйм дагы, жарым сааттан кийин мен орусча сүйлөп кетсем, считается да, эсепке кирип калат. Ошентип 2 жолу өтүп кеткем, экөөсүндө тең бул мен өзүмдүн дем жетпей койду да мага ошол жака кетип калганга. Духум жетпей койду. Анткени коркуп койдум. Биякта үй бүлөм бар болсо, биякта апам бар болсо, мен Кыргызстандан кетип калсам эле апам ачка калат, бир туугандарым ачка калчудай сезилчү да. Ошондо коркпой эле Питерге кетип калсам, дагы эмне болмок. Араб Эмиратындагы русское радио, орус радиосу жаңы ачылып атканда, бул жактан электронный почта менен жиберип жүргөм, ал жактан чакыруу келди. Собеседованияга келиңиз, иштешели деп. Анан кат жазышты: "Вы прислали письмо с KG зоны." деп. Вопрос: "То есть это вы русская или не русская?" деген суроо болду го деп эле түшүнөм да, подтекст. С KG зоны, вы с Кыргызстана дегендей. Да, я Юлия Задорная, тяк-пяк деп ответ жасам. Неме, приезжайте в Арабик Эмиратос на собеседование деди. Анан барбай койдум. Неге? Мен үй бүлөм ачка калат, жумушум. Жок, ошондо сиздин үй бүлөңүздө сиз карачусуз болчу, карачусуз да? Менден бөлөк бир туугандарым деле карайт, бирок өзүм коркуп койдум. Коркпош керек болчу экен да. Коркпой эле кете берсем жакшы болмок экен. Мен менен ошол убакта бирге иштеген балдар кыздарыбыздын көбү, анткени биз ошондо Кыргызстан оңдорунда иштейм. Кыргызстан оңдору Европа плюс русское радио бир компаниябыз да. Анан отуруп алып, так, сен бияка жибер, сен бияка жибер. Анткени атайын сайттарыбызда ошондой конкурска заявкалар аябай көп келет. Аябай көп келчү да. Ошол жерден заявканы алып алып, так, бирибизге конкурент болбойбуз. Сен, мисалы, русское радио неме Новосибирскке жибер, сен Питерге жибер, сен бул жака жибер, сен бул жака жибер деп бөлүшүп алып, студиядан четко кылып жаздырабыз аны.
голосторду обработка кылып музыкалаштырып туруп анан кетирип жиберчүбүз. Кабаттан көр. Ооба Талай да. нерсени кылдан калган. Анан ошол мезгилде эрки болуш, мындай эрки күчтүү, тескерисинче эрки күчтүү балдар кыздарыбыздын далай кетип жыргап эле калышпады. А Кыргызстандан ошондо Алтынбек Камчиев эч жака кетпей койду. Салтанат Саматова багышым раматылык алда өткөн, Питерге алда барбай койду. Алда турмушка жаңы чыккан. Мен кантем турмушка жаңы чыгып кетип калмак элем деп алда кетпей койгон. Кийин биз жолугуп алып сүйлөшүп атканда канча өкүнүп жүрдүк. Сен кетип калсаң болмок, жок сен кетсең болмок деп. Тил билгендин жакшы жери башка өлкөгө өтөт экенсиң. Анан бизде Европа плюста англисче сүйлөгөндө балдар кыздарыбыз бар болчу да. Алар Европа плюс менен дүйнө жүзүн кыдырып кетишти да, Европа мамлекеттерине иштегени кетишти. Сон анан 40 жашыңызда кыздуу болуп турсуз. Кыздуу болгон кандай экен 40 жашта? Бизде мындай кеч калып каласың, эртерээк төрө дей берет го. Кудай Тааламдын бергенине 1000 ирет рахмат. 40 жашымда кыздуу болдум. Бул да Кудай Тааламдын берген буйругу экен. Анан анда дагы боюмда бар болгондо өзүм көзүмө өзүм ишенбейм. Врачтарга барсам, врачтар менен түп эле көзүнүн төбөсү менен карайт. Неге? Сизге эмне кереги бар? Балаңыз бар экен. Балам бар, бирок кыз да керек да. Анан мен өзүмдүн организмди билем. Мисалы да, өзүм сарсанаа болгон жокмун. Төрөй берейин десем, жок, кереги жок. Доктурларбы? Доктурлар ошентип айтышты. Эмнеге? Анткени бул опурталдуу, дагы кандай бала төрөлүп калат, ден соолугуна байланыштуу. Кызык. Аларга деле айттым, Кыргыздын апалары 50дөн өтүп деле төрөй бериши, 56-57ге чейин келиңдесе эле. Болот десем болбой атышты, бирок мен алардын тилин уккан жокмун. Өзүмдүн ички туюмума ишендим. Кыздуу болгонума абдан сүйүндүм. Менден мурун бир туугандарым сүйүнүштү, апам сүйүндү, жолдошум сүйүндү. Абдан жакшы болду. Кызым азыр 6-га чыгып калды. Көркөм гимнастика боюнча Көркөм гимнастиканын федерациясында машыгат. Жакында мына Алматыга биринчи конкурсуна, состязаниясына баратабыз дегендей. Анан жакшы болду. Кудайым берерин унутпасын. Анан азыркы заманда бири-бирине элдер кызыл ийне бербейт деген сөз бар го. Анан кыз деле ким берип коймок эле. Ошентип кыздуу болуп алганыма мен чексиз бактылуумун. Улуңуз чоңоюп калыптыр. Өткөндө TikToктон көрүп калдым. Чачты бурап, өзүнчө эле мачо болуп, кыз жандап. Ооба. Кызым 19га чыкты, азыр политехникалык жогорку окуу жайда. Уулум политехникалык институтта энергофакта 2-курста окуйт. Сиздин жолуңузду жолдоп, чыгармачылык жакка барам деген жокпу? Жок, такыр барам деген жок. Анткени мен жанымда жүрүп көңүлү калып калса керек. Сиздин ырчыларыңыз, сиздин жумушуңузда кереги жок дейт. Анткени биздин жумушубуздун көбү күтүү менен өтөт го. Камераны күтөсүң, алып баруучуну күтөсүң, техникалык мүмкүнчүлүктөр болуп калганда аны күтөсүң жарым сааттап, 1 сааттап. Эфир бүткөндөн эле бурулуп алып кетип калбайсың да. Ал жакта дагы адамгерчилик милдетиң алып кетип элдер менен сүйлөшөсүң. Сак бактардын баарын сүйлөшкөнгө убакыт өтө берет. А кичинекей бала эмнеге жүргөнүмдү билбейт да. Анан исламга түшүндүрөм, ислам бирөө менен сүйлөшүү да бул менин жумушумдун бир бөлүгү. Бул сүйлөшүү да бул жумушка кирет. Десем, жок апа, сиз ар ким менен сүйлөшүп жүрөсүз, мен тажайм. Бул жумуш десең аны неме, ал мезгилде түшүнгөн эмес. Кийин деген балам мына Кудайга шүгүр ар тарабынан туура келет. Балама айттым, балам сен деле тамада болуп көр, бул дагы жакшы жумуш. Маселен. Радиого алып барчу болуп көр десем, жок деди. Ал жакта сиз микрофонду күтүп өткөнсиз, эфирди күтүп өткөнсиз, ушинтип эле күтүп отура берткенсиз эч нерсе жасабайт. Деди. Сиз мындай акыркы биздин кыргыз элинде калыптанып калган эл эмне дейт, анан ар кандай стереотиптердин баарын бузуп туруп өзүңүздүн каалаган адамыңызга турмушка чыгып алдыңыз да. Коомдон көп ар кандай сөз уктуңузбу? Эл кандай кабыл алды? Же элди таштап салып өзүңдүн кызыкчылыгыңды ойлошуң керек экенби? Элди таштап салып эле өзүңдүн кызыкчылыгыңды ойлош керек. Эң биринчиден, анткени эгерде сен кыйналсаң, сен оорусаң, жалпы эл сөзү менен аяйт, сөзү менен айтат, бирок жанага келип ысык чайын берип эч ким карабайт. Анткени ар кимдин жумушу ар кандай, бул жашообуздун ачуу, бирок чындыгы да. Анан мен мына жолдошума экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк, турмушка чыктык. Башкысы менин кайын журтум жакшы кабыл алды, анан менин бир туугандарым, менин апам жакшы кабыл алышты. Анын жыйынтыгында мен жакшынакай өзүм жеке өзүмө гана тийиштүү жолдошум бар. Болбосо азыр коомдо мындай болуп атпайбы? Сөзсүз түрдө бирөөнүн кыпкызыл болуп, балбылдап күйүп турган бөлөсүн тартып алып атышат, турмушка чыгып алып атышат.
ага салыштырмалуу, бул менин жеке күйөөм, мен жолдошумдун жеке келинчегимин. Экөөбүздүн только бири бирибизге гана тиешелүү менчигибизбиз. Бул менин бактым да. Анан биз мисалы интернет өнүккөн заман, баардыгы өнүккөн заман, интернеттин аркасында бүт фейктер. Бүт фейктер. Азыр мына бүт аба ырайын жаратып, коомдук пикирди жаратып атканда фейктер болуп атпайбы? Ал фейктер толтура нерсени, мен бир нерсе жазсам, мен жолдошум көрсөтсөм эле, фейктер толтура нерсени жазат. Менин маанайым бузулат, жолдошумдун маанайы бузулат, бир туугандарым окуйт, алардын маанайы бузулат, менин тууган урук, куда сөөк, жекче атым окуйт, алардын баардыгынын маанайы бузулат. Анан мен жолдошум экөөбүз сүйлөшүп алып, мен сени чыгарбайм, сен мени чыгарбайсың, башкысы экөөбүз бактылуубуз. Жана бакыт тынчтыкты жакшы көрөт деген эле сөз. Ошентип бири-бирибизди коомчулуктан аяп, бири-бирибизди чыгарбайбыз, бирок биз бактылуубуз. Ошондой болуш керек. бул мындай жаш айырмачылык эч кандай таасир бербейт экенби же? Эч кандай таасир бербейт. Эч кандай таасир бербейт. Анткени турмуштан көп эле көрдүк. Анан мисалы кечээ күнү эле мына Франциянын президенти Макрон экинчи ирет президент болуп шайланбадыбы? Болбосо анын келинчеги өмүрлүк жубайы өзүнөн 25 эле жаш улуу. Эле. Мына тиги Алла Борисовна Пугачева менен да Максим Галкин тим эле бажырайып экөө бактылуу, эки баланы чоңойтуп атышат. Алла Борисовна дагы өзүнүн жолдошунан 27би, 28 эле жаш улуу. Жаш кетти. Меники төрөлү окшойт, ошондо окут экен. Ошондуктан жаш айырмачылык акылга, дүйнө таанымга, жашоого болгон көз карашка гана байланыштуу болот деп түшүнөм. Эң башкысы бул жан дүйнө көз карашың бир төп келсе эле, калганы жөн эле эреже экен да. Калганы жөн эле, мисалы аны да биз ойлоп тапканбыз. Ушундай болуш керек деп эле ойлоп таап алып, анан ошол эрежеге баарын баш ийдиргибиз келет да. Жашоодон бир жолу баягы адашканда, бир жолу мүдүрүлгөндө, экинчи жолу айранды дагы үйлөп ичип каласың го. Ошондо бир экинчи ирет турмуш курууда коркунучтар болдубу? Коркунучтар болду. Албетте, анткени кайрылы кепке сөзгө калып, тууган уруктун арасында болсо эле, баягы кыз дагы турмушка чыгып атыптыр. Дагы дедир. Дагы деп дагы ага да нерв болуп жүрөмбү дедиң, тиги болду, бу болду. Анан бирок карап көрсөм мен жаш кыз болбосом, анан Кудайга шүгүр өз үйүм, өз жумушум, өзүмдүн кадыр баркым бар, өзүмдүн досторум бар. Демек мен башка бирөөгө көз каранды эмесмин. Анан өзүмдүн чечимим үчүн өзүм жооп бере алам. Кокус талаада калып баратсам, тырмакчанын ичинде, кокус талаада калып баратсам, мен бекем эле талаада калып калбайм да. Азыр эң эле кыздар үчүн, кыздардын тагдыры ар кандай болуп атпайбы? Эң эле коркунучтуу нерсе колуңдагы балаң менен, же билимиң жок, же жумушуң жок, же жашаган үйүң жок, же иштеген ишиң жок, талаада калып калган эң коркунучтуу нерсе да. Азыр мына кыздар мына ошонун айынан бекем эле коркуп жашап атышат, же кете албайт, же кетпей кое албайт дегендей да. Менде андай коркунуч болгон жок. Кадимкидей эле калем сапты алып эле эсептедим. Так, момундай коркунучум жок. Момундан корком. Бирок корккондо мен коен өлмөк беле эчтеке болбойт. Муну да көрөбүз. Деп жаздым. Деп жазып алып карасам, Кудайга шүгүр, мен коркпогон нерселер көбүрөөк экен. Анан мына азыр биз 8-9 жыл болду бирге түтүн булатып, бир дасторкондо тамак ичип, эртең менен аны жумушка узатып, ал кечинде мени жумуштан алып кетип, мына 9 жыл болду жашап атканыбызга, Кудайга шүгүр. Мен мисал үчүн ушул нерсени ойлоп атканда, уулуман аябай жазганамда, анан уулум кандай кабыл алат, кызганбайбы, же болбосо уулумду тарынтып койбойбу башка киши деген аябай мээнимде көп суроолор бар да. Бул жакта кантип жеңдиңиз? Бул жакта бул нерсени жеңгенге менин апам жардам берди. Анткени мен балама кулагына куюп атты. Кулагына куюп дейинби, айтып ыңгайы келген убакта элдин кыздары дароо эле турмушка чыгып кетет экен. Элдин кыздары карындаш төрөп үйгө алып келет экен. Сагын карачы, карындашың жок. Апаң турмушка чыга албай жүрөт. Бир жерде мынтип кычыкта иштеп, эч ким билбеген жерде иштесе бир жөн эл аралап жүрүп, жакшы күйөөгө тие албай жүрөт деп эле. Анан балам ошол нерсени да туура түшүнүп, туура кабыл алдыбы? Балам тескерисинче мага айтчу: "Апа, элдин апалары турмушка чыгып кетет экен. Элдин апалары кыз төрөп берет экен, карындаш төрөп келет экен. Кана меники. Мен бүт досторумдун, классташтарым бөбөктөрү бар, меники жок" деп эле. Анан бир күн айттым: "Балам, мен сага жакында карындаш алып келип берейин" десем эле: "Апа, качан?" деди. Анан мен да бул нерсени мынчалык мындай балам жеңил кабыл алабы, кандай кабыл алат деп аябай сарсанаа болгом. Бирок ошол мамам рас айтып деп койгон экен.
мен да кирип чыгып балам сага карындаш керекпи? Сен карындаштуу болсоң жакшы да, аны жетелеп аласыңар, экөөңүз кейиттебесиңер, экөөңөр китеп окуйсуңар, экөөңөр тамак жейсиңер, анан кийин чоңойгондо сен карындашың, сен кийимиңди жууйт, сенин балдарыңды карайт деп айтып дей берчим. Азыр Кудайга шүгүр. Азыр эмес, мына ошондо балам 10 жашта экен. Кадимкидей эле кабыл алды, кадимкидей эле мамиле. Бир туугандай. Бир туугандай, албетте. Мындай азыр жолдошуңузга кандай, байке деп кайрылабы, ата деп кайрылабы? Байке деп кайрылат. Өзүнүн атасы менен мамилеси кандай? Өзүнүн атасы Иман Жолдош болсун, жакында эле каза болуп калды, катуу оорудан. Кайрыласың. Сонун экен, бир жараланган жүрөк кайра бүтөлүп, кайра сүйүүгө ишенет деген үмүт септиңиз? Ооба, кыздын чырагы 40та. Кыздын чырагы 40. Эң башкысы кыз бала бул жашоого бакыт үчүн жаралган. Бирөөгө кор болуш үчүн эмес, бир нерсеге зар болуш үчүн эмес, бирөөнүн көзүн карап качан мага көйнөк алып келип берет, качан мага тамак алып келип берет дебей, кыз балдардын баардыгына билим берсек деп ойлойм. Кыз балдардын баарына жумуш берсек, кыз балдардын материалдык базасын бекитип берсек, кокус жазып тайып турмушта бир нерсе болуп кетсе, өз алдынча оокатын жасап кеткенге. Кыз баланын сөз материалдык базасын бекитип берүү керек. Деген. Бул тиктоктордон кээде карап калам да, мындай кыздар мен окубай жүрөм, анткени күйөөм багат деген сыяктуу, же күйөөм иштеп табат деген сыяктуу азыр мода болуптур да тиктокточу. Анан ичимен ойлоп койдум да, кабатан көрү түшүнбөй аткандарын карачы депчи. Анткени мен 5 балам бар. Жолдошум таштап кетип калды. Окуган эмесмин, кесибим жок. Кантип ушул балдарды багып кете алам деп ыйлаган каттарды көп көрөм деже. Биз ошо кыздарга ар бир кыз билим алыш керек, ар бир кыз бир кесиптин ээси болуп, анан гана турмуш курса деген нерсени жеткире албай атабыз да. Бул ата-энесине биринчи жеткириш керек окшойт. Эң туура, биринчи ата-энеси билип, сөзсүз түрдө кийин кызым талаада калып калбасын деп кызына сөзсүз түрдө жок дегенде тикмечиликти үйрөтүп койсо, жок дегенде тамак жасаганды. А болбосо жогорку билим берүү абдан маанилүү. Жогорку билим алсын, кыздарыбызга ылайык кандай гана сонун кесиптер бар. Ошол эле медайым болсун, дарыгер болсун, китепканачы болсун мисалы. Бир өнөрдү, музыканы мисалы скрипканы же комузду үйрөнүп алса, кийин репетитор болуп, педагог болуп, саатына акча алып жазын сактайт. Сөз түрдө бир кесип, анан экинчи кесип болуш керек адамда. Талаада калбаш үчүн кыз балдарды өзгөчө, анткени азыр эркек балдарыбыз, жигиттерибиздин кээ бирлери мерезирээк болуп калбадыбы? Мен деле атам таштап кеткен, бул балдар деле чоңойот. Эч нерсе. Толтура кыздар азыр официант болсо да жанын багып атат. Жаныңды багасың деп эркек ата сөрөйлөрүбүз таштап эле кетип атышат. Жоопкерчилик деген азыр жок болуп атат. Ошондуктан келечекте кандай болот? Кызыңдын бактысын ойлосоң, сөз түрдө бир билим, эки билим бериш керек. Сөз түрдө жумушун жасап бериш керек. Азыркы заманда жасап бериш керек деген сөз туура болуп атат. Анткени азыр жумуш да жок болуп атпайбы? Издеген кишиге табылат. Бирок кыз балага жумуш таап бериш керек. Кыз балага сөз түрдө үй алып берип коюш керек. Кийин дагы эмне заман болот? Үй алып берип, кызым эч нерседен коркпой, жан сактап, башың бийик көтөрүп туруп. Сөзүңөн кемтик болбосун, кебиңен кемтик болбосун, эмне болуп кетсе үйүң мына. Дебесе кыз балдар кандай кор болуп жатышат азыр. Замандын эң эле оор маселеси ошол. Бул уулуңузга келин чактаганда ал уулуңуздун жүрөгү менен тандалабы же сиздин акылыңыз мененби? Жүрөгү менен. Баламдын жүрөгү менен тандасы деймин. Анткени балаңдын көңүлү менен тандалган адам менен кенен кесире жашайт да. Экөө бири-бирин сыйлап жашайт, экөө бири-бирин сүйүп жашайт. А сүйүү менен жашаганда баардык кемчиликтерди жеңип кетсе болот деп билем да. Кээ бир нерселерге көз жумуп, кээ бир нерселерди артта калтырып, аны ошентип, анан балам айтам, сөзсүз жогорку билимдүү кызды ал деп. Сөзсүз жогорку билимдүү кызды ал. Анткени жогорку билимдүү кыз бар балдарына ошондой тарбия берет. Жогорку билимдүү кыз чай сунганда да жогорку билимдүүдөй сунат. Чай куйганда да ошондой кылат. Поэтому жогорку билимдүү, өзүңдүн окуу жайыңан кара. Тикток тарткан кыздарды алба дейм. Неге? Анткени алар убактын тикток тартып, анан тиктокту монтаж кылып, анан чыгарып, анан ошонун лайкын кечке текшерип, 45 лайк болду, 145 лайк болду деп. Убактысын ошол менен өткөрүп атпайбы?
Өзүн өнүктүрүүгө. Өзүн өнүктүрүүгө эмес. Өзүн өнүктүрөт деген сөз мисалы камырды жакшы жуурулса эле ошол да өнүктүрүүнүн бир бөлүгүнө кирип атат да. Тамакты жасай алса ал да өнүктүрүүнүн бир эле бөлүгү кийин келин болуп барат да. Сон негизи эле карап турсаң, күйөө деген ассоциация, үй бүлө деген ассоциация бизде анча деле мындай жаркырап турган бир үлгү эмес экен да. Күйөөгө тиет десе, биз деген аябай ал деген сабайтта, ал деген ошол үйгө кирели кечке кызмат кыласың да, ал деген кийин таштап кетип экинчи аял алып алат да деген сыяктуу эле жакшы эмес, мындай негативдүүрөөк ассоциация болуп калат экен дагы. Анан байкашыма караганда көп кыздар турмуш курууга такыр шашылышпайт экен да. А биз ошону үй бүлө деген бул жакшы нерсе, турмуш курса болот, күйөөң сени колдосо өстүрөт деген сыяктуу бир жакшы үлгүнү кантип тартып беребиз Элмира эже? Буну болсо дагы ата энеси биздин эркек балдарыбызга Кудайым буйрса, ушул сөздү айтып атканда баламды ойлоп кеттим. Менин да балам өзүнүн келинчегине жакшы жолдош болуп, балдарына жакшы ата болсо экен. Ошол нерсени кулагына сиңирип өстүрсөк жакшы болмок да. Сен мисалы аял алсаң, аялыңа жоопкерчиликтүүсүң. Аялың ачка калса, сен биринчи жооп бересиң. Илгери мисалы менин атам илгери өзү университетте окуп жүргөндө бизди ачка калтырбаш үчүн темир жолго барып, вагондогу көмүр түшүрүп, пияз түшүрүп, картошка түшүрүп иштешчү. Ал мезгилде вагон түшүрүү кадимки эле жумуш болчу. Тескерче сыймыктанчу, мен вагон түшүрүп үйгө тамак алып келдим деп. Азыркы балдарды тетиги жакка барып, мисалы официант болуп иштечи десең, кээ бир балдар мен официантпы дейт. Ай, официант эң сонун жумуш. Барып иштейт экенсиң, 500 сом алат экенсиң, кетет экенсиң. Ошол жумуштан жалтактап, анан TikToктон акча тапса болот, тиги жактан акча тапса болот. Азыркы замандын ой жүгүртүүсү барсаң эле акча даяр болуш керек экен да бир жерде. Эмгек кылыш керек дейсиз. Эмгектенип, мисалы, биринчи кара эмгек, кара жумуштун билсең, анан тиги акчанын баркы билинмек да. Кара жумуш жасабай барып эле тигини өнүктүрүп кетсек, анда да жакшы болмок. Аны да өнүктүрбөй атпайбызбы? TikTokто өнүкпөй атат, өнүккөн кишиники өнүгүп кетип атат. Бирок өнүкпөй жаткандардын пайызы 90% болуп атпайбы? Ушул азыркы бүгүнкү Элмира Турсуналиеванын бала чактагы көп эле кыялы аткарылдыбы? Мен эң кызыктуусу, мен үй бүлөдө 5 бир тууган болсом, менден бөлөк 4өөнүн баардыгы музыкага, гимнастикага, драм кружокторго, бийге барышкан. Мен эле барган эмесмин. Анткени мен 2 классымда ооруп калып, бир дагы дополнительный нагрузка болбосун деген. Мен эч жерге барган эмесмин. Мени үлпүлдөтүп эле карап отурчу, музыкага башың оорутпа, шахмат ойнобо, шашка ойнобо, китепти ойносоң башың ооруп кетесиң деп эле. Анан менден бөлөктүн баары музыкада, ырда, бийде, драмда жүрүшөт. Бирок 4 бөлөктүн кесиби болду. Мен эле ушул багытта кеттим. Анан мен дагы бекем эле өзүңдү аяшың керек. Башың ооруп кетпесин, көзүң ооруп кетпесин деп эле мен мугалим эле болом дечим, тарых мугалими болом дечим. Мен өзүмдү бөлөк жакка такыр элестеткен да эмесмин. Бирок мектептеги иш-чараларды алып барып ак болуп, көк болуп, бирок мен мугалимдер менен көп аралашып жүргөндү жакшы көрчүм. Кичинекей башталгыч класстагы мугалимдер бир жакка кетип баратса, суранып кетип атса, сөзсүз түрдө мен алып барып коюп койчу ошол жерге. Сен окутасың, сен үйрөтөсүң, сенден жакшы мугалим чыгат деп. Мен мугалим болом деп жүрчүм, бирок мен 9-класста, ал мезгилде Советтер Союзда мындай болчу, 11-классты бүтсөң, жогорку жайга окубай каласың. Анткени жогорку окуу жайлар аябай аз болчу анда. Бир эле улуттук университет, анан Максим Горький атындагы педагогикалык институт бар болчу. Мен мугалим болдум. Политехнический техникум болчу. Мен анан 9-класстын базасында Нарын педучилищеге өтпөй калып, айла жок анан Бишкекке келип политехническийге 1-2 жыл окуп турайын деп эле келгем. Анан мен инженерге өтүп кеттим, инженер болом деп. Анан ал жакта окуп жүрүп эле мен эфирге чыгам, алып баруучу болом, диктор болом деген ой тилегим такыр жок болчу. Анан кантип болуп кеттиңиз? Анан политехте окуп жүргөндө эле ошол жакта Марина Хазова, Щетинская деген бир кыз бар болчу. Ал диджей болуун самачу аябай. Анан ал биздин радиодогу Балдар ФМ, Балдар редакциясы деген бар болчу. Ал жака келчү. Мен аны менен кошо жөн эле за компанияга келчүмүн. Жөн эле келип, ошол жерден ал окуганы итого аныкы жарачу эмес, меники жарап кетчү. Ал чыгып эле ыйлачу. Мен аны сооротубай болду, Марина не надо деп отуруп эле кетчүбүз.
анан кийин бирдеме дагы бир ушундай жагдай болуп калып эле анан бир конкурстан Алмаз радио станциясына ошону 93-жылы мен өтүп кеттим. Ал жака баран жаңылыктарды жазып, кыргыз тилинде, орус тилинде иштеп чыгып баштадым. Анан апама келип айтам да, апа мен ушинтип радиого чакырышты, ушинтип окуп атам, барып атам десем, баардыгы мени карап, сенби дешип. Анан ооба мен сен мейлим иштеп көрө бер дешчи. Эң биринчи алган айлыгым 100 рубль болуш керек. 100 рубльден 30 рубль да бирдеме, аванс менен алчубуз, 70 рубль зарплата менен алчубуз. Ошентип тагыдыр андай ар кандай буйрат экен. Тигил Марина Хазова деген курбум азыркыга чейин ишенбейт. Сен эмнегече иштеп атасыңбы деп. Иштеп атам десем, мен болушум керек болчу, мен диджей болушум керек болчу. Причем тут ты деп. Ошентип тамашалашып калабыз. Сонун кандай гана бурбасын тагдыр азыркы тапта Эльмира Турсуналиева, кыргыздын эрке кызы, көрүнүктүү кызы. Жакында кечеңиздүү өткөргөн аттарсыз. Мына ошол жакта ийгилик каалайм эже. Рахмат. Ушул эмгектериңиздин баарынын акыбети кайтсын, сыйлансын. Эң башкысы мен ойлойм, мамлекет сыйлаганда эмес, элдин көңүлүндө, жүрөгүндө калган. Бул эң чоң сыйлык болуш керек деп. Ооба. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем эже. Кудайым буйрса, дагы жакшылыктарда ушинтип жүз көрүшөлү. Сизге дагы ардактуу Назира чоң рахмат. Бул көрсөтүүнүн бүт чыгармачыл жамаатына ийгилик каалайбыз. Элибизде жакшылык болсун, эч ким оорубасын, мамлекетибиз өнүгүп өссө экен. Кудай. Менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн мына ушундай сонун маек курдук. Сиздердин суранычыңыздар менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.